Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыңар? Экендештер, силерге ысык салам Алтайдан. Мен Данияр Кыргыз. Мына жаңы үй чыгып атат. Көп эмелер чалгандар жакшыраак даяр үйлөрдү чыгарбайсыңбы? Биз келип сразу кирип жашап кете турган депчи. Чекеликте жака турган, өзү жалгыз турган мындай жолдун боюнда же чекеликте жайытка жакын деп. Мынакей сиздерге мынандай сонун жыгачтан болгон аябай чоң үй экен, жалгыз турган. Участкасы 30 сотиктен ашуураак. Мондай түнүкөлөр менен эме кылган экен. Көрүнүп турат. Заборлору көрүп түнүкө менен обшивка кылып, сонун кылып, мына жерлерине. Бул аял киши сатып аткан, аты Надя. Карасаңыз, төрт жагындан эч ким жок. Эч ким, тала. Мындай. Действительно бул биздин айылдын чекелик жеринде үйлөрүнү пластик менен мына жыгач брустан салынган үй экен. Узундугу 10 метрге 6 метр бекен, ушундай аябай чоң үй экен. Азыр ичин дагы тартам буюрса. Мындай карасаңыздар, мынакей, мына жер ачык да, мындай айылдын бир чекесинде. Биз жайытка тетияка чыгабыз. Өткөндө съемка болгон малым менен мен саат эрте менен 7де съемка болгон тетиги жерде да, жайыт нар жакта. Дагы мына жерде мен койлорун багам. Мосттун аркы бетинде дальше жайыт дагы бар. В общем, бул мындай чекеликте турган үй, көрсөңүздөр, карасаңыздар, мына гаражы менен, түнүкө менен сонун кылып гараж кылып коюптур. Булар кыскасы биякта жашайбыз деп ниет кылып, бар жокту салып аткан болгон. Анан бир аз күйөөү шоктук кылып коюптур. Башка аял киши менен ойноп, анан булар развод болуп, азыр эми эки жака кетишке даяр болуп жатышат. Асфальттын бою мынакей. Биздин айылдын асфальты бул центральный асфальт. Мына жерден кирип, эмеге чейин жайлоого чыгып кете турган жол. Карасаңыздар, адамдар жайлоо дебе, жайытте дейт, макул айырмасы эмне экен, ошону мага жазып түшүндүрүп бергилечи. Жайлоо менен жайыттын айырмасы эмне экен. Мына жерде мындай забор бар экен, мына коро бүт, мына бүт отун. Мунун баарын кессеңиздер болот отунга. Даяр кыш чыгара турган сонун отундар бар экен, ордуна алма салмай тигип койсоңуздар. Төрт жагы ачык, туугандар. Бул жерде уйлар бар экен, уйларын сатып жибериптир этке. Жакшы саан уйлар бар болчу. 35 миңден сатып бериптир да этке. Билин, жалко болуптур да. Мындай бир 5 уй бар болчу, уй. Саан уйлар сонун, породистый, сементал порода. Мына ошолордун балдары. Буларды өзүнө калтырат экен. Мондай көрдүңүздөрбү? Мондай кирпичный экен, агылычы. Кирпичный экен. Мына отундарын түшүрүп коюптур, достор. Кышка карасаңыздар. Навозду мына жерден таштайт экен. Ичиден бияка момтуп жанына пристройка кылган экен. Бул эмне экен билбейм. Мына жерде тооктарбы, бир нерсе бар окшойт. Тооктардын эмелери бар экен, карасаңыздар. Үйдү карасаңыздар. Жыгачтан сонун теплый дом экен бул өзү. 30 канча сотик, 32 сотик документтери бар, бүт бары жакшы. Анан Кыргызстандык жаран менен алса болобу, болбойбу деп суроолор аябай көп келет. Канча жолу айтсам да болот, албетте болот. Ага эч кандай чеги жок. Россиянын мыйзамы боюнча эч кандай чектөөлөр жок. Африка жараны болобу, айдын жараны болобу, айырмасы жок. Алса болот, эч кандай чектөө жок. Бирок анан үстүнө жазып атат, мен үй алып алсам мага жарандык береби Россиялык? Жарандык бербейт, андай негиз жок. Мыйзам боюнча 5-6 негиз бар жарандыкка. Бирок мен силерди үгүт кылбайм жарандык алганга. Мен силерге бияка келип жөн эле иштеп, мал чарбачылык кылганга аракет кылсаңыздар, сонун бир акчаларды иштесеңиз болот. Кенен үй менен ошо Кыргызстан паспортуңуз менен жашасаңыздар болот. Караңыздар, мына кирип жатам. Мына ити бир аз шокундук кылып атат. Кечиресиздер.
бул менден эмес. Мына огородудан мындай картошкаларды чыгарыптыр. Сонун кылып. Сайызды карасаңыз, машалла, мына сайызды карасаңыз. Охо, мына картошкаларды карасаңыз, бир да чириги жок. Карасаңыз, мына Надя ханымды карасаңыз, картошканы сонун кылып тигиптир. Мына баня экен, жыгачтан салынган. Бул менимче иштейт. Бул баня иштейт. Эскидей көрүнөт, бирок жыгач күйгөнү да бул. Күндөн күйүп калат. Забордун ичи мындай территория, үйдүн эмеси, территориясы. Буюрса азыр сарайларына. Сарай, короче, даяр. Бунун эч нерсеси, проблемасы жок. Гараж чоң экен, мага гараж жакты, менде гараж жок, туугандар. Үй мындай экен, пластиковый терезелер менен. Менимче үй ичи дагы жакшы ремонт болгон. Малинаны караңыздар, машалла, мына малина. Охо, мына малинаны. Малина өспөйт деп Россияда. Достор, бул Россия болгону менен Алтайский край, Поспелихинский район, село Красноярскийде малина өсөт, достор. Мынаке. Вах. Бул ремонтантный малиналарга окшоп атат. Буюрса жакшы малиналар. Смородина өспөйт, клубника өспөйт дегендер. Достор, мына смородина. Мына карасаңыздар, бүгүн октябрдын ортосу. Мына смородина. Мына клубникалар караңыздар. Мына кулпунай. Мына ушул кулпунай өсөт. Эч кандай парник керек эмес. Биз коон өстүрдүк го биздин айылда. Алма өсөт, мынаке, алма. Алмаларды карасаңыздар. Мына ошо алма. Биздин момун мусулмандардын колу зор. Мынаны сонун кылып переработка кылса болот. Анан жүгөрү сурагандар. Мына помидорлор чирип жатат мына жерде. Помидорлор. Эч кандай парникси жок. Мына жүгөрүнүн өсүшүн карасаңыздар. Кыскасы Алтайский крайда жүгөрү өсөт. Эч кандай маселе жок. Суу болсо болду. Бул үйдө кадимкидей менин үйүмдөйдөй эмеси бар. Центральный водоснабжение. Айылда центральный водоснабжение. Үйүнө чейин кирет. Айылдын полный трубалары бар. Мына шланг менен поливка болот. Капустаны карасаңыздар. Мына капустаны. Жөн эле мына жерге 5-6 капуста тигип коюптур. Мына колумду карап, капустаны карасаңыздар. Бул менин башымдан 2 эсе келет. Ошол, достор. Сарайга кандай кирет билбейм. Жолу болсо керек. Бирок малканасы көрүнүп турат, таза, жакшы. Менимче бул жерде 10 бука байлап, сонун кылып караса болот. Бирок кышында Алтайский крайда буканы эч ким сарайдын ичине байлабайт. Сарай узун экен, действительно, жакшы экен, кирпичный экен, теплый экен. Сыртта кармайт. Минус 30 болсо дагы сыртта. Букалар бизде только сыртта чоңоет. Чөп жеп эле семирет. Ошол. Достор, торпокторуну сатпайм деди. Бирок мына ушундай көп торпокторду сурап атат. Мына ушундай торпокторду 25. Мына ушундай торпокторду 25. Мына где-то 7 айлык, 6 айлык торпок. Билбейм, бул кунажымбы же букабы, азыр көрсөк болот. Бул кунажымга окшоп атат. Ушундайларды 24-25ке сатат биякта. 28 ашып кетсе. Өтө жакшы көрүп калса өзүнүн малына. Мынаке үйдү ичин тартабыз азыр, буюрса малинаны караңыздар. Тоозда. Буну жөн эле унутуп коюптур малинаны. Карабай эле. Так. Карасаңыздар, савизди мына мешоктоп картошкалап даярдап коюптур да, мешок картошкаларды. Бүт мына ошо огороддон чыккан. Карасаңыздар, картошка. И белая есть, кызыл. Бир дагы чирик мындай эмеси жок. Грязная, что сыра. Да. Мына савизди карасаңыздар. Охо. Мынаке. Дальше. Эми туугандар үйүнө кирип көрөбүз. Мына бисмиллахиррахманиррахим. Мына прихожкасы бар экен. Да. Соленьялары бар экен мынаке. Бул веранда деп айтат экен, бирок жылуу веранда экен. Карасаңыздар. Охо, стенкалар сонун болуп шубакталган экен. Пластиковый эшиктери бар экен. Мени снимать этпейг. Ого, бул кладовка целый комната экен. Өзүнчө эле. Да, тоже теплая комната экен. Бул киребириште, коридордо. Буякта булар жөн эле кладовка кылып коюптур. Бирок биздин момун мусулмандар билет эмне кылышты. Албетте билет, мына пластиковый эшик менен сонун кылып жылуу кылып жабып коюптур. Кухняны караңыздар. Машалла, кухня. Обойлорду. Натяжной потолокторду коюптур софиттер менен. Машалла. Охо, мына холодильниктерди эми булар өздөрү менен алып кетсе керек. Обой кылып, сонун кылып
ыңгайлуу кылып мына шарттарын түзүп коюптур. Печканы караңыздар. Вах, печканы. Жаңы печка экен бул. Мына жерден труба кайнап, отун менен ысыткен. Үй аябай жылуу экен. Мына пиццаларды кылып атат. Көрдүңүздөрбү? Айылга келгиле, мынандай пицца кылып жейбиз, достор. Мына кухнясы кенен экен. Где-то 15 квадраттан ашу водонагреватель бар экен. Хайер, бул немецкий технологиядан сонун эмелер, обогревательдер. Бул калат окшойт, по-моему. Калган бул мебель калбайт. Өз менен алып кетет, анткени булар көчөт. Булар жашап жүргөн, карасаңыздар, комната, коридорду караңыз. Кенен 1,5 метр, длина 5 метр экен. Бул өзүнчө бир спальня экен. Сонун мына. Бул жерде теплый, жылуу, полдору тактай экен. Жакшы тактай. Мына залды карасаңыздар. Бул өзүнчө бир сонун комната. Короче, кыскасы үй узун, комнаталар узун сонун экен да. Бул спальня экен бул дагы. Мынабы зал экен, мына. Залды караңыздар. Чоң. Потолок натяжной. Достор, обойлор виниловый 1,5 метрлик обойлор экен. Булар сонун арзан обойлордон эмес да, мен стройкага жакшы түшүнөм. Эми мына святая святых деп айтат, туалет. Мына жерде туалет кенен, туалет бар экен. Сериалга косулуп экен. Там есть отвод, можно поставить душевую кабину. Там есть, ванну просто выбросили. Отводторду чыгарып коюптур, муздак сууду. Мына жерге душевая кабина. Там можно поставить. Там за зеркалом есть этот, как он называется-то? Понял, сливной этот, да? Вот он. Железный, вот раковину можно поставить. Мына суу бар. Просто мы это не стали ничего ставить. Суу ичинде, карасаңыздар, достор. Аябай жылуу экен үйчү, мага жакты жылуу. Мына жерде, короче, кыскасы сонун кылып эме кылса болот экен. Караңыздар, машалла, мага жакты үй. Мына шу үйдү в какую сумму вы готовы отдать свой дом? Так я сказала, 700 тысяч. Вы просто мне не говорили, моим другим друзьям говорили, которые вчера приезжали. 700 тысяч, да? Это окончательная цена. Что входит туда, скажите, пожалуйста? Может, что-то с мебели останется, может, что-то, половик какой-то, так, чтобы мои друзья знали. Так, остается вот этот шифонер останется. Вот этот красивый советский шифонер, на первое время вам останется, достор. Ушул нерсе калат экен. Какая-то кровать, по-моему, еще останется. Буну биздин момунсулмандар билетмей кылышты. Албетте сарайды бир жерини жабып, сонун кылып тактай катары иштетсе болот. Бул дагы канча квадрат жерди жабат. Тот тоже шифонер, он старый. Шифонерлер калат экен. Кыскасы анча-мынча шифонерлерден мен билем да, бир сарайдын бир стенкаларын жаап койсо болот. Ну и мы не хотели брать кухонный гарнитур, он тоже у нас уже кухонный гарнитур калат экен. Мына о. Да, он уже, мы его прям боимся трогать. Мына калат экен. Мыналар калат экен. Эми на первое начало жарайт экен да. Сонун. Мына мага жакты печкалар. Сонун. Жыгачтары, отундары. Дрова же тоже останутся же, правильно? Ой, про дрова-то надо у мужа спросить. Да? Уголь останется. Уголь останется. Да, уголь точно мы Уголь останется. Так, вот. Достор, мага жакты үй. Көрүңүздөр. Чыга берелик эми. Үйдөн чыгайлык. Надяны өзүнү калтырайлык, мынакей. А здесь что-нибудь останется? Здесь все останется. Много жерде бар жок калат экен. Здесь ничего мы не будем. Вот этот нерабочий, да? Нерабочий. Холодильник нерабочий. Мына газ плита калат экен. Рабочий, но он это, видите, духовка. Мынандай малютка стиралка бар экен, бул калат. Рабочая. Останется? Калат экен. Мынандай духовка. Короче, биринчи келгенде мына телевизор дагы бар экен. Мынандай диванчиктер бар экен, калат экен. Мынандай буюмдары, газовые баллончики, ведра. Это заберете, да? Можно потом что-то оставить. Но жерде биртемкелер калып, биртемкеси кетет экен, бирок бул дагы өзүнчө бир айыл жергесинде буюмдар. А здесь что-нибудь останется? Да, здесь вообще все хотели оставить. Это вот мы сюда муку раньше высыпали, ящик, он пустой вообще. Тоже останется. Тоже останется. А здесь что, бумага тут как бы. Инвалидная коляска останется? Нет, это для бабушки. Ну понятно. Ну понятно. А у вас доильный аппарат есть, я как понял, он останется? Ну, можно договориться. Можно договориться за него. Вот, друзья мои, можно договориться, некоторые вещи, что можно оставить. Если они просчитают, что для них это будет куда-то вести дорого, то они просто озвучат свою цену и можете выкупить это. То есть, калтырып кетем десе, кебирки буюмдарга акчаны аз маз эле акча сурайт да.
мындай айтканда. Вот. Эми сыртта мына кенен 30 сотик жер, документ сонун. Вы же на сделку уже готовы, где-то с ноября месяца спокойно уже, да? Если они точно скажут, мы будем шевелиться. Да. Если эгерде ала турган конкретно адам болсо, биз сразу кымылдашка даярбыз дейт. Документтерди даярдап, күйөө менен, азыр күйөө менен кара жашап калыптыр, башка күйөө менен эмичи. Будем начинать в ноябре делать. Эми ноябрга сделкага келишим түзгөнү жеке менчикке өткүзүш үчүн, башка адамга жеке менчикке өткүзүш үчүн келишимге даярбыз дейт. Мынакей достор, мен картошкаларды дагы тартып коеюн. Карасаңыздар, мынандай картошка. Сонун мешектоп. Булар өзү менен алып кетет албетте буну. Бирок өзүнүн огородунан чыккан нерсе да бул. Могу жерден чыккан кичинекей бир огороддон чыгарыптыр. Гараж. Это гараж, да? Две машины, смотровая яма. Ямасы менен гараж бар экен, достор. У меня нету, у меня. Ага, давайте покажите, пожалуйста. Азыр гаражды ачып берем дейт. Мына ванна көрдүңүзбү? Могу жерге суу толтуруп, кээ бирки маалда сууду ремонт менен өчүрүп койгондо суу толтуруп койсоңуз болот. Куда мы это все потащим? Вон бак большой. Бул жерде чоң бак бар экен. Кыскасы бул үйдө азыр жашап жүргөн адамдар да булар. Срочно кетиш керек болуп атат. Чындап айтсам, азыр Россиянын шаарлары мынандай профнастил листтер бар экен. Булар калат окшойт. Булар менен келишим түзүп мынандай. Карасаңыз материалдар. Бир нерсе жасаса болот. Канча лист бар экен азыр эсептеп да берип. Эсептеп берсем 1 2 3 4 5 6 өтө эме түнүккө калыптыр. 4 лист. Катуу пышык эме экен, түнүккө экен. Азыр мына гаражды карасаңыз, бул жөн эле түнүккө эмес, достор. Биз мындай турба менен стойка коюп койгондой жок, достор. Бунун ичинде жыгач салыптыр мына. Только эшикке салыптыр да. Ну, это, конечно, все освободится. Ой, дверь закрылась. Вот яма. Смотрите, нет. Мана яманы карасаңыз, бетонный. Бул өзү жашайм деп. Те двери открываются, машина загоняется. Мына эки машинага даяр жылуу. Мына стропиланы карасаңыздар, биз үйгө иштетебиз. Мына пятерка стропила менен жасаптыр. Мына несущий балкаларды карасаңыздар. Мына шпал, мощный шпалдар менен жасаптыр. Көрдүңүздөрбү? Сарайга, гаражга вообще эме кылыптыр да, жыгачты салыптыр да, достор. Бирок мен билем, сиздер буну башкача кыласыңар. Биздин момун мусулмандар мындай ысырапчылыкка эч качан барбайт. Албетте бул гаражды переделка кылып, ушул жыгачтарны сугуруп алып, башка бир нерсеге, пайдалуу нерсеге иштетишини мен албетте билем, ишенем. А здесь что-то останется? Какие-то, может, предметы? Күйөө, бул гараждын ичинде эмне калышыны күйөө чечет экен. Ошон үчүн бул жакта мынау бар экен деп ойлобоңуздар. Жөн эле пустой гаражды эсепке коюңуздар болду. Не знаю ничего. Металлопрофиль тоже это заберем. Металлопрофилди алып кетет экен. А момундай үйдө вот эти доски, вот такие, допустим. Тоже никому не знаю, ничего не могу сказать. Жыгач маселе? Да, скорее всего останутся. Жыгач останется. А вот этот металлолом? Ну, металлолом, наверное, заберет. Металлолом алып кетет экен. Бирок жыгачтар калып кетиши мүмкүн деп жатат. Ошол 700 миңге 7000 долларга. Длина дома, как я понял, в районе 10 метров, да? Да, 10 метров точно есть. 10 метрдей бар. Мен адашпайм точно. Мынайдан өлчөп берсем, энини 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жок, үйү 10дон ашык экен. Бул 9 болсо, бияга 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 метр экен, достор. Үйү 12ге 9 болду, 10 болду. Жакшы үй экен. Мага жакты. Өзүм алып алгым келип атат, бирок мага сиздер керек, сиздер туугандар. Кыргыз туугандарым, мекендештерим, келиңиздер. Мына Надянын үйүнө алыш керек. Сонун экен. Мынаны карасаңыздар, забор. Все удобно, красиво кылып коюптур. Сонун кылып. Малдар бияка чыгып кетпейт. Огородду дебелебейт. Сонун кылып. Биягы жайыт. Эч ким жок мына. Көрдүңүздөрбү? Мына магазин экен, бул эски. Она 3 үйдөн кийин менин үйүм. 3 үй бар. Ошондон
андан кийин менин үйүмгө. Достор, ойлонуп көрүңүздөр. Надянын телефонун калдырам. Надя, я ваш телефон оставлю. Они будут вам звонить. Надянын телефонун калдырам. Өзүңүздөр телефондошуп сүйлөшсөңүздөр болот. Дагы комментарияларда көбү жазып калып атат. Ар нерсени. Ойлобогула, мына таза прямой өзүңөр чалып эме кылсаңыздар болот. Чалсаңар болот. Бирок убакыт. Эй. Дагы бир ирет мынакей айтып кетейин. Убакыт менен айырмасы бар. Мага мисал Магадандан чалышат түнү саат 3-тө, Москвадан чалышат эртең менен саат 5-те. Ар кандай кылып чалышат да. Достор, бул мага чалганыңыздарда мен түшүнөм аны. Мен эч эме кылбайм. Бул Надяга ойлонуп, саатты көрүп, Алтайский край, Поспелихинский район, село Красноярскаяга убактыны Google'дан көрүп, канча убакыт болду. Ошо мезгилде чалыңыздар. Ошо баягы саат бияка ыңгайлуу болуш керек. Ошо ыңгайлуу моментте чалсаңыздар, трубканы алат. Мен сиздердин телефонуңарды албаганым үчүн көп комментарийлер жазып атат. Мен телефонуңарды албаганым үчүн себеби бар. Бир күндө 2000, 4000, 5000 адам мага чалуулар кылып атат. Ошого бардыгын алып эме кылганга менин убактым болбой жатат, мүмкүнчүлүгүм болбой жатат, бирок кезекте баарына жооп берип атам. Ошол достор. Саламатта болуңуздар. Надянын телефонуну жазып коем. Чала бериңиздер. 700 000.